Ошого ясын эскерүү өтө оор отурат биз үчүн. Өтө оор жоготуу болгон. Онун чыйында эле эмеспиз. Ар дайым эле эскерип турабыз күйөөмө. Акаңар отургузган бак кичинекей болчу ошондо. Өзүңөр көргөндөй бак деле жетилип калды. 38 жашында өтүп кеткен. Ошондой эстебей кое албайбыз да, ар бир кадамыбыз сайын эскере турган нерсе да. Ушундай жакшы адамдан ушундай бак калат экен. Жүрөгүбүздө сакталат. Мисалы тойлордо, жакшы күндөрдө деле ушинтип эстеп ыйлап турабыз. Жоктобой турган адам эмес эле да. Ушинтип эстеп, эскерип турабыз. Балдарым эстейт ыйлап. Уулум 2 класс эле, азыр 2 курс болуп калды. Кыздардан чоңу күйөөгө чыгып 3 балалы болуп калды. Кичинекейим ошондо колумда эмчектеп эле, азыр чоңоюп 12 жашар болуп калды. Мен өзү негизи үйдө эле отурган аял болчумун, балдарды карап. Күйөөм ошо жеке ишкер болгон. Эми Кудайга шүгүр элдин алды болуп кетпесек дагы жакшы жашаганбыз. Балдарым мурункудай эле жакшы жашагысы келип, жакшы тамактанып, жакшы мектептерде окуусу келет. Багындай дополнительный урокторго баргысы келет. Баардыгы билесиң акча менен. Анан өзүм белими бекем бууп аракет кылганга туура келди. Өзү негизи патриот адам эле. Үйгө дагы келбестен 2 күн ушул элдин тынчтыгын сактайм деп жүрүп, ошентип ок тийип каза болуп өтүп кетти. Эми элдин башына иш түшүп турганда ушундай эр азаматтар чыкпаса ким чыгат эле? Элдин ыз учусун токтотуп кандай кан төгүлгөн окуялар болуп кетти. Билбейм кандай эскерет башка адамдар, биздин жүрөгүбүздө ушунчалык катуу дарт, ушундай катуу нерсе калган десем болот да. Мен балдарым менен шаардан чыгып кетип атканда, күйөөм эми угуз ушкан эмес, шаардан чыгып кетти эле деп алып чыгып кетишкен, бирок мен жүрөгүм деген адамда жүрөк сезет да баары.